Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев медициналык адистерди даярдоо программаларынын ишке ашырган жогорку окуу жайлардын ректорлору менен кеңешме жыйын өткөрдү. Катышуучулар Кыргызстандагы жогорку медициналык окуу жайлардын сапатын жогорулатуу маселесин талкуулашты. Талкуунун жыйынтыгында министр жогорку окуу жайлардын ректорлоруна 2022 жылдын 15 июнуна чейин Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан берилүүчү номер 6 формага байланыштуу талаштуу маселелерди чечүү боюнча чара көрүү, 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөттөгү эл аралык программалык аккредитациядан өткөрүүнү камсыздоо, жогорку окуу жайдагы клиникалык база, башкача айтканда көп профилдик клиника менен камсыздоо маселесин чечүү, алыскы чет өлкөдөн келген студенттердин окуу акысынын өлчөмүн жылына 3000 акш долларынан кем эмес кылуу боюнча чара көрүү, китепканалардагы англис тилиндеги жаңы окуу китептери менен камсыздоо, профессионалдык окутуучу курамды англис тилин милдеттүү түрдө билүүсүн камсыз кылуу тапшырылды. Медициналык жогорку окуу жайлар жогорудагы көрсөтүлгөн практикалык тапшырмаларды аткарбаган учурда кийинки окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө кол жууйт. Ушул тапта Кыргызстанда медициналык адистерди даярдоо программасын ишке ашырган 23 жогорку окуу жай иштеп жатат. Алардын ичинен 6 мамлекеттик жогорку окуу жайлар, 17 мамлекеттик эмес жогорку окуу жайлар бар. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Түркияда жогорку окуу жайларда билим алып жаткан кыргызстандык студенттер менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Түркияда Кыргызстан жарандарынын укуктары жана кызыкчылыктарын коргоо маселелери талкууланды. Жолугушуунун жүрүшүндө түрк тарап менен бирге ишке ашырылып жаткан жана пландаштырылып жаткан долбоорлор талкууланды. Өз кезегинде студенттер элчиликте активдүү иш алып барып жаткан үчүн ыраазычылык билдиришти. Өзгөчө пандемия учурунда эки өлкө бийлик органдары тарабынан көрүлгөн чаралар жөнүндө жарандарга маалымат берүү жана жарандарды Кыргызстанга кайтаруу боюнча чартеждик каттамдарды уюштуруу жаатындагы иштерди баалашты. Ошондой эле студенттер Анкарада кыргыз студенттеринин биримдиги түзүлгөндүгү тууралуу маалымат беришип, мындан ары элчилик менен биргелешип ар кандай маданий иш-чараларды өткөрүү менен иш алып баруу ниетин билдиришти. Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн башчысы студенттер Кыргыз Республикасынын жараны катары элчилик уюштурулуп жаткан маданий иш-чараларга активдүү катышууга чакырды. Физика, математика, биология жана химия, информатика боюнча улуттук олимпиаданын республикалык этабы жыйынтыкталды. Ага жалпы 119 окуучу катышты. Олимпиада быйылкы окуу жылынын ичинде 4 этап менен өткөрүлдү. Жыйынтыгында 2022 жылдагы улуттук олимпиаданын жыйынтыгы боюнча 1 орун 20 окуучуга, 2 орун 25 окуучуга, 3 орун 30 окуучуга ыйгарылды. Ошондой эле информатика боюнча олимпиадалык кыймылды колдоп келе жаткан демөөрчүлөрдүн сыйлыктары жана дипломдору, белектери тапшырылды. Биз сабак өтөбүз, бирок бир канча гана пайызы балдардын өткөн сабагыбызды жашоодо колдонот деп айтып атасыздар. STEM бул жашоо. Мектепке бул программаны киргизүү менен балдардын билимге болгон кызыгуусу артат. Азыркы күндө бардык мектеп мугалимдери STEM билим берүүгө өтүшү керек. Мугалимдер үчүн атайын окуу семинарлар Ош шаарындагы Терешкова атындагы мектепте уюштурулду. Текшерген киши сиздер ойлогондон төмөнүрөөк баалайт. Ошол кезде биздин жинибиз келе баштайт. Кимге? Балдарга жинибиз келет. STEM билим берүүдө балдар практика жүзүндө көрүп, кармап билим алышат. Тактап айтканда, эгерде биология сабагында гүлгө кантип кам көрүү керек деген тема болсо, аны китептен окубай эле гүлгө туура суу куюу, туура асыроону өз көздөрү менен көрүп, колу менен кармап билим алышат. Муну менен мугалимдердин иши жеңилдеп, балдардын сабакка болгон кызыгуусу артат. Күнүмдүк өтүп аткан сабактарыбыз ушул окуучулардын келечегинде күнүмдүк жашоосунда колдонулуп аябай көйгөйлүү да. Көп эле сабактарды көрүп жүрөбүз, жаттатып, анан мынаны айтып берсең 5 коем деген сабактар дагы бизде учурлар аябай көп. Ошону биз туура нукка буруп, бир гана жаттап кел, же болбосо мынаны жазып кел эмес, ошону жашоосунда колдондура билүү аябай чоң актуалдуу бир темалардын бири болуп атат да. Азыркы учурда жаштарды тарбиялоонун ар түрдүү усулдарын үйрөнсөк, аны практикада колдонсок, биздин келечегибиз үчүн бул жакшы салым болуп эсептелинет. Практикасы жок, теория менен өтүлгөн сабак азыркы замандын, азыр биз окутуп жаткан окуучуларга 100% таасирин бербей калды. Балдар окубай калышты. Ошонун негизинде азыр эми STEAM-дин негизинде STEAM мугалим болуп, сабактардын баары STEAM сабак болсо, балдардын 90% темага түшүнөт. Себеби эмнеде? Себеби мугалим теория менен эмес, практика менен сабак өтөт.
Мындайча айтканда, ар бир өтүлгөн теманы сырттан биз жашап жаткан окуялардан алып келип, ошону түшүндүрүп, ошону мисал келтирип, ошону балдарга жашатканда гана бала ошол тема, мен келечекте негизи эшикке чыккандан баштап ушул жашап атам ушул нерсени. Демек ошонун аты ушул тема экен деп түшүнүп, сабакты 100% жашоосунда колдоно алат да. Коомдун агымы менен билим берүү тармагында жаңылануу программасына өтүп жатат. Балдарга татыктуу билим берүү, жаңычыл мугалим болуу бул заман талабы. Андыктан ар бир мугалим окуучуга мыкты билим берүү үчүн өзүнүн үстүнөн тыным албастан иштөө зарыл. Мугалимдердин кызыгуусу абдан күчтүү, анан көп нерселерди бул мугалимдер буга чейин эле жасап жүргөн системдин элементтерин, бирок ошону бир аз системага салып, методикага салып алуусу болуп жатты да бул жердечи. Анан бул система абдан зарыл болгондуктан бизде Ош билим берүү институтунда дагы баягы билимин өркүндөтүүгө келген мугалимдерге дагы бул система боюнча лекциялар уюштурулган бүгүнкү күндө. Алар дагы окуп жатышат. Андан тышкары бир нече фонддор бул системди жайылтуу боюнча иш алып барат. Анан биздин Ош билим берүү институту буга көмөкчү болуп, Ош облусундагы билим берүүнүн координатору катары райондорго жайылтууга дабалат жасап жатат бүгүнкү күндө. Учурда систем билим берүү боюнча Ош облусунун бардык аймактарына жайылтуу максатында мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту тарабынан бир топ аракеттер жүргүзүлүп жатат. Ал үчүн атайын Бишкектен систем билим берүү багытындагы тренерлер чакырылып, байма-бай тажрыйба алмашылууда. Эркингүл Турдумаматова, Бекмырза Арапидин уулу Нурзада Кулмурзаева, билим жаңылыктары. Картошка деген, пияз дегендерди гана жазымда, калгандарын жазбай койдум. Ош облустук балдар чыгармачыл борбору тарабынан тарбия уюткусу улуттук баалуулуктарды аттуу семинар тренинг болуп өттү. Семинардын максаты баланы элдик баалуулуктар аркылуу тарбиялоо, мекенчилдик сезимин өстүрүү болуп саналат. Мугалимдердин билимин өркүндөтүү максатында уюштурулган окууга улуттук маданият багытындагы ийрим мугалимдер катышты. Ал эми Ноокат райондук балдар чыгармачыл борборунун тажрыйбалуу мугалимдери мастер-класстарды, сабактарды өтүп беришти. Бүгүн номер 98-лицейде өзгөчө күн. Анткени студенттер алган билимин практика жүзүндө көрсөтүштү. Мындай иш-чарага окуучулар бир жумадан бери даярданып, ар бири образдардын үстүндө иштеген. Нуржамал бүгүн жөргөмүштүн образында. Мындай жөргөмүштү жасоо кыйынга турду дейт. Албетте биргеликте жасалган иш көркүнө чыгат демекчи, студенттер жасаган чач жасалгалоо мыкты болгон. Биз бул образды деген бир жумадан бери ойлонуп жүргөнбүз. Биз башында деген ошо пауктун буттарын жасайын деп жүргөнбүз. Негизи деген бул образ башкача чыкмак. Анан биз ошол чыгууга 2 саат калганда башка образ ойлоп таптык. Ошол бул образга биз көпкө чейин даярдандык. Мен эртең менен саат 7-ге келгем, бияктан ошондон бери даярданып атып саат 12:30-1-де бүттүк. Быйыл тоо экосистемаларын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы болгондугуна байланыштуу жазгы Экспромт 2022 иш-чарасы экологияга жана айлана чөйрөнү коргоо максатында уюштурулду. Калира Сатыбалдиева окуучуларга бир канча жылдан бери чач тарач боюнча билим берет. Мугалим жасалган образдардын ар бирине токтолуп, студенттер табигат менен таттуу мамиледе болгонун айтты. Окуучулар үчүн мындай жыл сайын өткөрүлгөн иш-чара алардын кесибине болгон шыгын көрсөтө алат. Жана ошондой эле студенттерди командада биргеликте иштөөгө үйрөтөт. Флора фауна темасын тандап алганбыз. Экосистемага башкача айтканда ушу балдар тарбиясын, ошо флора фаунага көз карашын, өзүнүн иш аракетин түз мамиледе алып жүрүүсүнө байланыштырганбыз. Менки группамда фауна темасын алганбыз. Анын ичинде ошо биздеги ушу болгон жаныбарлар, канаттуулар, анын ичинде дегеле жаратылышты жалпы алганбыз. Биздин биринчи темабыз бул жалпы жаратылыш, анын ичинде болгон жалпы байланышты көрсөтөлү дегенбиз. Биздин прическасы менен андан кийинки биздики ак барс. Барсты коргоо бул кызыл китепке киргизилген жаныбарлардын бири. Ошондуктан образын ачыгыраак, айкын чыгарганга аракеттендик. Андан кийинки биздики элик. Эликти айкын чыгарганга аракет кылдык, чачтын формасын берип. Андан кийин тотугуш. Тотугуш бул жак жар птица, паук.
Бул жакта биздин жылан, Кыргызстанда жылан көп, түлкү. Жалпы бардык берилген образдарды биз группабыз менен окуучуларыбыз менен биргеликте иш аракет алып барып, чогуу бирге иштеп чыктык. Окуунун башында кайчы таракты туура кармоону жаңы үйрөнгөн студенттер көп өтпөй өзүлөрүн стилист катары көрсөтүп жатышат. Демек, алар бүгүн чач тараш кесибинин адиси катары өзүлөрүнүн алган билимин мыкты көрсөтө алышып, дагы бир тепкичтен өйдө жогорулашты. Бермет Чомукоева, Арген Сырымбетов, билим жаңылыктары.